Кадамжай районунун жергиликтүү жашоочулары мына ушул дарылык касиетке бай өсүмдүктөрдүн бири болгон гиляс өсүмдүгүнүн дарагын өстүрүү менен киреше булагын табышат. Учурда биз Кадамжай районунун Орузбеков айыл аймагынын жашоочусу Эрматов Тургунбай багбандын үйүндө турабыз. Багбан жазда кылган эмгегинин акыбетін көрүп, мына минтип гиластардан мол түшүм алып турган кези. Азыркы учурда бир дарактын 150 килограммга чейин мөмө алса болот. Анда эмесе багбандын тажрыйбасы менен сиздер менен чогуу баарлашалы. Мен Эрматов Тургунбай, Орузбеков айылынын тургуну. Ошо гиластардан эми гиласты эккенибизге 20 жылдын немеси болуп калды. Бир 8 жыл дегенде мөмөнү берет. Азыр мына 20-жыл болгон болсо 800 кило бир тоннага жакын алабыз. Буларды ошо гүлүнүн төккөндөн баштап кардарлар келгече дарылап турабыз. 80 сомдон 100 сомго чейин сатабыз гиластарды. Тирешеси жакшы эле. Органикалык немелерден биз көп колдонбойбуз го. Негизи саратан жеген турпакта ошо гиластын астына 2-3 арабадан төгүп, жумшатып чабап турабыз да. Ошол эле биз бул саратан жеген турпак бир 7 жыл, 10 жыл, 15 жыл турган саратан жеген турпакты гиластын астыны жумшартып, 2 арабадан төгүп койсоң, аябай жакшы жеткизет экен да мөөнчү. Астындагы курт кумурскаларды жок кылат экен. Азыр мисалы ачып көрсөң, курт кумурска деген жок. Ошо гилас астынан курт кумурска жеп, барктарыны саргартып берет экен. Саратан жеген турпакты таштасаң, качат экен да курт кумурскачы. Мен саратан жеген турпак төгөм. Жылыга эрте баарда жумшартып туруп, эскисин алып таштап, жаңадан саратан жеген турпакты таштап коем, болду. Ошол менен өзү жеткизип алат. Энди консерва заводу элге керек, конечно. Мисалы малина консерва кылса болот, ачса болот. Гүласты неме компот кылса болот, же варенье консервировка кылса болот. Ошол керек бизге. Биринчиден ошону ачып койгондо өкмөт бизге жакшы болот эле. Элге жакшы болот да эми. Анан гүлүн төккөндөн баштап биелик, сегиз, скор, тайфунду аралаштырып туруп себебиз. Дарылап турабыз да, дарылап карабасаң бул курт басып кетет. Азыр мына жакшы таза гиластар, курту жок, жакшы мөбөсү быйыл жакшы болду. Кудай калса кардарлар келсе, бир тоннаны якпайда сатабыз да. Эми быйыл 100 сом деп турабыз эми. Келип кетишти. 90-100 деп айтышып кетти, энди кардарларга да карайбыз да. Карбап турайм. Буну мындай этият кылып мынтип үзөт да. Сабагыдан үзбөсө болбойт. Ушу сабагыдан үзсө анан канча койсо тура берет, бул 1 айга чейин дагы тура берет да. Канчалык мээнет кылсаң анан ушундай түшүм берет экен. Бул гиласты 100 сомдон сатып жатабыз. Клиенттер келип кеткен, акчасын таштап кетиштилер. Жылдага салыштырмалуу быйыл жакшы. Түшүмү жакшы болуп атат. Канчалык карасаң, ошончолук жакшы түшүм аласың да.